Кыргыз адабияты сабагы окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 9 класстар үчүн. Мугалим Кыштобаева Чынара Абдыкасымовна. Саламатсыңарбы, кымбаттуу балдар? Сабакты баштоодон мурун жагымдуу ыр менен сабагыбызды баштап алалы. Сыйкырдуу нур пайда болот жылдыздан, ак калпактуу Чыңгыз чыкты Кыргыздан. Унутулгус чыгармалары жаратып, кыргыз элин бүт дүйнөгө тааныткан. Өзүңөр деле ырдан байкап жатсаңар керек. Сабак бүгүн ким жөнүндө болот? Бүгүнкү сабагыбыз Чыңгыз Айтматовдун өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө таанышасыңар. Анда сабагыбыздын максаты менен тааныштырайын. Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылык жолу таанышып, ар тараптуу ой жүгүртүүңөрдү өстүрөсүңөр. Өз алдынча изденүүгө, иштөө жөндөмдүүлүгүңөрдү өстүрүүгө, туура жаза билүүгө, сын пикир айтууга үйрөнүп, көркөм окууңарды өнүктүрөсүңөр. Эмгекке, эрктүүлүккө, чыгармачылыкка жана өз элинин татыктуу инсаны болууга тарбияланасыңар. Ооба, бул адамдын ысымын атаганда бүтүндөй кыргыз ааламы эске түшөт. Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин залкар жазуучусу 1928-жылы 12-декабрда Талас областына караштуу Шекер айылында жарык дүйнөгө келген. Атасы Төрөкул дүйнөдөн эрте кайтат. Апасы Нагима театр актрисасы болгон. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына чоң таасир берген бул чоң апасы Айымкан болгон. Балалык кези оор турмушта өтүп, башынан көп кыйынчылыктарды өткөрөт. Анын адабиятка болгон ышкысы 50-жылдар ойгонот. Чыгармаларын кыргыз, орус тилдеринде жазган. Чыгармаларынын басымдуу бөлүгү өзүнүн башынан өткөн оор жашоо чагылдырылат. Жазуучунун биринчи мугалим Жамиля, Саманчынын жолу, Бетме-бет, Гүлсарат, Ак кеме, Эрте келген турналар, Кыямат, Кылым карытар бүргүн, Тоолор кулаганда жана башка чыгармалары дүйнөлүк адабиятта орун алган. Жазуучунун ар бир чыгармасы окурмандын жүрөгүнөн терең орун алган. Окурман жөн гана окуп койбостон, каарман менен чогуу жашагандай болот. Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу, академик 2008-жылы бул жашоо менен кош айтышат. Жазуучу тирүү болгондо мындан да сонун чыгармаларды жазмак. Чыңгыз Айтматов дүйнөгө белгилүү, кыргыз десе Чыңгызды тааныткан улуу инсан. Карт тарыхта белгилүү болгондой, анын адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген сөзү баарыбызга белгилүү. Анда эмесе сабак түшүнүктүү болсо, суроолорго жооп бергиле. Чыңгыз Айтматов качан жана кайда туулган? Балалык чагы кайда өткөн? Жазуучунун кандай чыгармалары бар? Жазуучу кандай сыйлыктардын ээси? Силердин оюңар боюнча Чыңгыз Айтматовдун дүйнөгө белгилүү жазуучу болушуна кандай сапаттар жардам берген? Эгерде сабак түшүнүктүү болсо, сөздүк ишин жүргүзүп, дептерге аткарабыз. Кызматкер деген сөздү кандай түшүнөбүз? Дүйнөдөн кайтат, ышкысы, залкар, өспүрүмчак, ысым, аты, дүйнө, мына ушул сөздөргө сүйлөм түзүп, дептериңерге жазасыңар. Сабак түшүнүктүү болсо, үйгө тапшырма алгыла балдар. Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө эссе жазып келесиңер. Кошумча булактардан дагы кызыктуу маалымат таап, дептерге жазып аткарып келесиңер.